ысытмасы ошондо 47-48 болуп аткан. Дагы эле азыр түшпөй атат. Ош шаарында окуучулардын 4тон массалык уулануусу орун алган. Алар областык ооруканада дарыланып чыгышкан. Ага туулган күндү белгилөөдө Вуксландия фирмасына жасалган шириндиктер себеп болгону айтылган болчу. Бул кейиштүү окуядан кийин аталган шириндиктерди чыгарчу цех жабылып, ал текшериле тургандыгы маалым болгон. Бирок бүгүнкү күндө аталган кондитердик цех өз ишмердүүлүгүн токтотпогон өңдү. Анткени атайын текшерип, буйртма берүү максатында жарнама номерине байланышканыбызда төмөндөгүдөй жооп алдык. Торт заказ берели дедик эле. Алып атасызбы заказ? Кайсы күнгө? Так, азыр эртең жана үйлөнүү тойго заказ беришибиз керек болчу да. 4 этаж. Свадебный торт был. На какое число, скажите мне? Числосу 17-сине. 7-нчи? 17. Ага. 17 октябрга. Ага. Анан кийин 5-ине. Тогда 5-ине кандай торт? 5-ине анан кичинераак эле бир 3 кабаттан болсо болот. Ошо канча килолик кылайын деп атам да ошо 5-нчиге. Ошону сүйлөшөлү деп сиздерден мындай сүрөт биз барып сүйлөшөлү деген болчубуз да. WhatsApp барбы сизде? WhatsApp менде азыр биякта балдарда бар, WhatsApp бар. WhatsApp'tan мага жазып койсоңуз мен торт сүрөттөрүн жөнөтөм. Дал ушундай жооптон кийин сөз болгон фирма бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн токтотту деп ишенимдүү айтуу кыйын. Ал эми шаардык санэпид көзөмөл борбору окуучулардын ден соолугуна зыян тийгизген үчүн 23 000 сом гана айып пул салган. Текшерүүнүн жыйынтыгында аталган шириндиктерде ууланууга негиз болчу вирустар бар экени аныкталганы да белгилүү болгон дешет. Бүгүнкү күндө лабораториялык издөөдүн жыйынтыгы даяр, барды чыкты. Ошол 7 окуучу, анан 2 мугалим 9-нан ооруканадан баягы иче карын ашказанын ичиндеги суулардан, кусундулардан, тамактын кусундуларынан, анан калдан анализ тапшырган мында. Алар тапшыргандарынан бардыгынан баягы алтын түстүү стафилококк деп коет бизде. Стафилококкус ауреус, же болбосо золотистый стафилококк деген микроб бар. Ошол табылган, кудум ошондой эле микроб, алтын түстүү стафилококк, жанагы биз шектелип жаткан торттон да чыгып атат да. Демек, бүгүнкү күндө мындай айтсак болот, ошол уулануунун себеби ошол торттун болгону депчи. Бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей Вуксландия шириндигинин көлөкөсү баардык ишкерлерге тийүүсү мүмкүн. Ал эми жарактуу мөөнөтү басылбаган шириндиктерди сатууга чыгаруу таптакыр акылга сыйбастык дешет адистер. Биздики ушул сактоо мөөнөтү боюнча болгону 5 күн гана коюлат. Шаарыбыздын бардык дүкөндөрүнөн, маркеттеринен тапсаңыздар болот. Ошол жерде ишенбесеңиздер, суроогун карасаңыздар, жалаң гана жакын күндөрү чыккан гана жаңы товарлары, ошо тортторубузду көрүүгө болот. Ошол эгер срогунан өтүп кеткен болсо, ал биз андай кылып срогунан өтүп кеткенге чейин калтырбайбыз. Аны атайын бизде отходной ящиктерибиз бар, ошону ташталат. Анын мөөнөтү өткөндөн кийин биз таптакыр аны кардарларыбыз алуусуна жол койбойбуз. Бул материал эфирге даярдалып жатканда Вуксландия фирмасынын жетекчиси экенин айткан айым келип, тортторго мөөнөтү көрсөтүлбөгөндүгүнүн себебин алардын бардыгы көзөмөлдө экенин айтып түшүндүрдү. Фирменный магазинде лично мен өзүм курировать этем бардыгынын срогун. Неге дегенде ал магазин при цехе. Цехтан жаңы жасалат, ошол күнү чыгат продажага. Оны курированиясы бир мен өзүм карап турам бардыгыны. Мөөнөтү 5 күн болушуна карабай, 2 күн дагы турбайт да магазинде, сатылып бүтөт торттор. Ошон үчүн мен срок храненияны койбогон элем. Мүмкүнчүлүк барча мен койбогон элем. Впредь мы обязательно будем ставить. Я уже, вот у нас 16 лет уже, как мы работаем в этом профиле. 16 жылдын ичинде биринчи жолу ушундай окуя болду. Мага чоң бир урок болду. Обязательно срок хранения коюлат буягы.
Албетте мындай билдирүү бизди да таң калтырды. Анткени ар бир тамак аш азыктарынан чыккан жана бүтүн мөөнөтү жазылышы шарт. Ал эми көп жылдардан бери тажрыйбалуу ишкер айымдын бул билдирүүсү өз билемдик эмеспи деген да ой келбей койбойт. Эскерте кетсек 24-сентябрга караган түнү Ош шаарындагы Гапарайтиев орто мектебинин 3-класснын 5 окуучусу жана 2 мугалим Вуксландия тортун туулган күндө жеп жабыркаган. Андан соң тийиштүү мекеме бул багытта көзөмөл иштерин баштаганын билдирген. Таткашаптан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.